Эже, келиңиз, мен Казатты багылайын. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги көрүнүктүү коомдук ишмер, драматург, кыргыз эл жазуучусу, Токтогул атында мамлекеттик сыйлыктын ээси Казат Ахматовдун 80 жылдыгына карата жерлерде атайын иш-чара өткөрүү маселесин койгон. Барпы атындагы Кыргыз драма театрынын жамааты да ага карата камылга көрүп жаткан кези. Абдраш Султанбаевди жакшы билесиздер. Ошол киши бир 11 мүнөт алык кылып бизге композиция, ошондой бир сценарий жазып берди. Ошонун негизинде өзүбүздүн режиссерубуз, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бакыт Жумалиев коюп атат. Кудай буюрса эртеге саат 6-да, эртең менен саат 10-дан баштап ошо кечки саат 6-га чейин экен. Биз ошол эмени коюп атабыз, инсценировканы коюп атабыз. Бул жерде биздин ошо чыгармачыл жамаат толугу менен катышып атышат. Эртең бул иш-чара жергебизде өтүп, министрликтен да атайын өкүлдөрдүн катышуусу күтүлүүдө. Ал эми театрдагы жагымдуу жагдай, алар көптөн күткөн тилек мүдөлөрүнө жетип, кубанычтары коюндарына батпай турган кез. Себеби министрлик тарабынан 40 орундуу чоң автобус берилди. Министр мага сунуш кылды. Ушул автобусту алып иштете аласызбы деп. Биз барып көрдүк, барып көрүп, бардык жана усталар менен кеңештик, лобоюн бизде. Мен Токмокко чейин барып келдик. Лобой Токмокто куя албайт экен, бир гана Шымкентте куят экен. Анан биз өзүбүздүн Жалал абадтын усталары менен дагы ушундай сүйлөшүп көрдүк. Сүйлөшсөк бизде эмеде куят экен, только кичине переделывать этиш керек экен. Айнекти кичине кыскартып, ушундай жасаса болот дегенен анан мен макулдук берип алдым. Театрдын жамааты улам жашарып, ал эми алар жараткан ийгиликтер улам артып бараткандай. Алар союз мезгилиндегидей гастролдорго чыгып, эл аралаганды адатка айландырып баратышат. Биз былтыр жана 2019-жылы Россияга барганда кысылып, жана спринтер менен барып келгенбиз да. Менин негизги максатым ушул артисттер гастролго кененирээк ушул автобус менен чыгып, гастролдойбуз деген максатты алдык. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, салон аябай ошо заводдон келген боюнча таза экен. Анан сыртын мына азыр усталарды алып келип дагы сүйлөшүп атабыз. Кудай буюрса ушу өзүбүздүн спецшоттон ушуну оңдоп, даярдап коелу деп атабыз. Анан мен ойлоп атам, бул бир гана театрга эмес, бизге мына областка, шаарга сырттан жана делегация келгенде дагы ушул автобусту колдонуп иштетсе боло турган автобус экен. Бул ири автоунаа сырттан туристтер келгенде да, ошону менен бирге мамлекеттик деңгээлде кандайдыр бир маданий иш-чара өтсө да кызмат кылса деген тилектери бар. Бактыган Нажимаматова, Маматкадыр Маматалиев, Жалал Абад шаары.